Өрткө төгөрөк столдон кийинки бүгүнкү экинчи баскычыбыз мына ошондо айттык эле, чар жайыт болбой бир конкреттүү маселени талапты койсок ошонун тегерегинде баарыбыз күч жыйнасак дегендей. Бүгүнкү көтөрүлүп аткан негизинен 3 чоң маселе болуп атат. Үчөө тең актуалдуу, өтө маанилүү, керектүү болгондо да мыйзамдын долбоору жогорку кеңешке киргизилген экен. Каралаар алдында туруптур. Азыр мына Өмүрбек Чиркешевич айтпадыбы? Биз эмнени каалайбыз? Биз эмнени каалайбыз? Биздин каалаганыбыз бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекетинин жарандарынын конституциялык укугун кайра кайтарып берүү. Колдоруна кайтарып берүү да. Мына резолюциянын аягында жазып атпайбызбы? Укугумду кайтарып бер деген. Бул деген сөз мен укугум бар деген эле сөз да. Укугумду кайтарып бер деп жалдырабай, биз укугум бар деп чекитти коюшубуз керек. Кимден сурайбыз биз укугумду кайтарып бер деп? Жээнбековденби? Же парламенттенби? Укугум бар деген сөз менимче дурусураак болот да. Менин укугум бар, себеп мен адаммын да. Мен Кыргыз мамлекетинин жаранымын да. Мен мүмкүн баягы базарларым жоктур, контейнерлерим жоктур, банкым жоктур. Же болбосо жанакы соода борборлорум жоктур. Фрунзеге окшогон, Глобуска окшогон, Азия Молго окшогон. Бирок мен адаммын да. Анда конституцияга жазып койгула. Соода борбору бар киши момундай тепкичте болот. Соода борбору жок кишилер мондай тепкичте болот дегендей. Биз конкреттүү койгон болсок, менин укугум бар деген ачык кыйкырык чыгат ушул жерде. Мен адамдык, жарандык укугум бар деген сөз. Талкуу кылып аткан маселеге айтылган ойлорду мен толугу менен колдоо менен бирге ким ишке ашырат ушуну? Конституциялык укугубуз бар. Эки маселе бар да. Биринчи, конституциялык укукту ким ишке ашырат? Экинчиден, кыргыз жарандары садаган кетейиндер өзүңөр ошол конституциялык укукту колдонгонго макулсуңарбы? Каалайсыңарбы ошону? Укукту макул бердик, мыйзам менен жазып бердик. Бирок сен каалайсыңбы ошол укукту колдонгонду? Сен шайлоого барасыңбы? Сен мамлекеттин келечегине кайдыгер болбойсуңбу? Сен Кыргызстандагы болуп аткан коррупциялык схемаларга, Кыргызстандагы болуп аткан башаламандыктарга, мыйзамсыздыктарга каршы тура аласыңбы айланайын? Сенин добушуңду сатып алганга каршы тура аласыңбы? Сени киши катары эсептебей койгонго макулсуңбу? Сенин балаңды акчасыз мектепке албай койгонго сен макулсуңбу? Сен ооруп калсаң, акчаң болбосо дарыканага же болбосо ооруканага бара албайсың, ушуга макулсуңбу? Сен киши катарында көчөдө басып жүргөнгө укугуң чектелип атса, сен ошого макулсуңбу? Биз ушуну да элден дагы сурап көрүшүбүз керек да. Негизи биз каалайбызбы мыйзам боюнча жашаганды? Дегендей маселени элге бир кененирээк жеткириш үчүн тилекке каршы ушул парламенттик угууну өткөргөн болсо, мына ушул маселе кененирээк чагылдырылмак. Тилекке каршы элдин эсебинен акча жеп отурган КТРың дагы, ЛТРың дагы эл душманы катарында муну түк чагылдырбайт. Тескерисинче бир нерсеге оронуп алып жүгүрүп жүргөндөрдү көбүрөөк көрсөтөт ошону. Биз мамлекетти жоготуп алуу үчүн жасап аткан иш аракеттерди кол чаап, ушу колдоп турганга аябай көнүп алдык. Мамлекетти жоготуу, мамлекетти жок кылуу планы менен иштеп аткан бир топтун кызыкчылыгы үчүн иштеп аткан сыяктуу көрүнөт. Биздин мамлекеттик телерадио компаниялар. Мына сыртта жүргөн биздин жарандарды, алардын да конституциялык укугу бар. Алардын 2 жолу укугу бузулду. Кайсы? Кыргыз Республикасынын жараны Кыргыз Республикасында эмгектенүүгө укуктуу. Туура ишенбейсиңби? Ал укуктан ажыратты. Иштей албайсың деди, иштебейсиң, себеп иштей турган жериң жок деди. Бул укуктан ажырады, сыртка чыгып кетти. Эми экинчи укугунан ажыратып атабыз. Сен кыргыз жараны катары шайлоого катыша албайсың деп атат. Муну ким чектеп коюп атат? Муну БШК менен элчиликтер чектеп коюп атат. Аларга ким укук берди ушундай? БШКга ким укук берди? 18 000 жаран катыша алат, калганы катыша албайт дегенге БШКга ким укук берди ушуну? Эртеге кечпи ушуну кабыл алган БШКнын мүчөлөрү дагы тымпый отурбастан жоопкерчиликке тартылышы керек. Эмне үчүн саясий жетекчилер жоопкерчиликке тартылып атат?
тымпыйып жанында жасап аткандар эч жоопкерчиликке тартылбайт да. Көсө ошолор болбоду беле беркилерди курчутуп аткандар. Биз жасап беребиз, биз аткарып беребиз, биз протоколду түзүп беребиз, биз жалган кишилерди таап беребиз, биз кошумча тизмени түзүп беребиз. Бир түндө Кыргызстанда 300 000 кошумча тизме түзүлбөдү беле, туурабы Гүлнар айым? 300 000 кошумча тизме пайда болуп кетпеби беле? Бир эле заматта кыргыздар 3 миллион 300 000 кишини төрөп салбады беле? Бир түндө. Мына азыр айтылгандай, кезинде бүтүн Кыргызстан саясий партиясы 155 000 добуш алып парламентке кирбей калган. 155 000 добуш алып. Башында жарыялап аткан Бапанова. 142 000 добуш алган партия аттап өтөт тосманы деп. Мына ошо кишилердин бирөөсү жооп берген жок. Балеге калган президент, балеге калган өкмөт, балеге калган депутат болот экен дагы, кылтыйып бер жактан бүтүндөй сары майды соруп, иштеп, семирип, сыйлык алып жүргөн азаматтар жоопкерчилиги каралган эмес бул жерде. Биздин конституциялык укукту тыюу салып аткан ошол БШК, биринчи кезекте БШК. Андан кийин райондун акимдери. Себеби алар чечет экен кимдер АШКга мүчө болуп кирет. Андан кийинки биздин конституциялык укуктарды элчилик чечет экен. Элчи каяктан жүрүп чечет аны? Эгерде биз азыр баягы консулдук каттоодон электрондук каттоого уруксат берип койдук деп элдин көңүлүн тынчтандырган менен консулдук каттоо боюнча, реалдуу электрондук каттоо боюнча биздин жарандардын укугу жок да аларда. Кантип өтөт алар? Кайсы тизмеге өтөт? Кантип кирет ал жака? Бизде урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары 1 миллион кыргыз жаранынын укугу бүгүнкү күндө тебеленет. 1 миллион кыргыз жаранынын укугу тебеленет. 1 миллион. 1 миллион добуш алган президент болуп кетип баратпайбы? Аларды кайда алып барабыз? Мамлекеттин казынасын толтуруп аткан ошол 1 миллион жаран, алардын укугу жок. Шайлоого жана шайланууга укугу жок. Бул кандай деген маселе? Алардын чөнтөгүндө кыргыз паспорту бар, алар кыргыз жарандары бар. Алар сыртта жүрүп ушундай кордук көргөн аз келгенсип, Кыргызстанга келип батир ала албайт экен. Алинайын жөөттөр дүйнө жүзү боюнча кичинекей биздин Чүй областындай болгон жери бар, Израилге бүтүн дүйнөдөн жыйнап атпайбы? Биз тескерисинче тээп отурабыз көкрөктөн. Келбейсиң, батир албайсың, там сала албайсың, жерге укугуң жок. Алар кайда барат? Ошол шайлоо кодексине өзгөртүүлөр киргизилип атканда, урматтуу кесиптештер, ошол электрондук каттоонун, электрондук добуш берүүнүн өткөндө биз кулак салбай койдук, урматтуу коллегалар, Smartmatic компаниясынын сунушу аябагандай сонун сунуш эле. Керемет сунуш эле. Эгерде парламенттик угуп уюштуруп, ошол Smartmatic компаниясын алып келип, бир эле мондай болгон бир кутуча экен, ошону көтөрүп барып туруп, ар бир жерге коюп койсоң, биринчиден кагаздын кереги жок экен. Ага бюллетень басып отуруунун кажети жок. Кагаз үнөмдөлөт экен. Экинчиден ал жерге барып текшерүүнүн кажети жок экен. Бир басып койсоң, ал каттоодон өтсөң, сен Кеминден өтөсүңбү, Кадамжайдан өтөсүңбү, Бишкектен өтөсүңбү, кайдан өтсөң, экинчи жолу бассаң, ошол чыйылдап киши эмес, аппарат сени кабыл албай коет экен. Экинчи жолу добуш бербей койгону. Биз эмнеге ушул маселени көтөрбөй атабыз, койбой атабыз? Мага мисалы ошол компания, ошонун аппараты аябай жакты. Эмне үчүн дүйнөдө монголдор менен биз гана колдонгон Кореянын кара жашыгына мынчалык жабыштык биз? Демек, ниетибиз түз эмес. Жана Өмүрбек Чиркешевич айткандай, 1000 жолу БШКнын мөөрүн басып, шайлоо ушундай өттү деп жарыя салсын, кыргыз жарандары ишенбейт. Ишенбегенден кийин чатактын бүт баарын башаты ошол жерде болот. Эң чоң күч ишеним да. Москвага 27 чакырым калып, ошол бомбалары жарылып аткан мезгилде дагы эмне үчүн СССР утуп алды? Себеп ишенди да. Сталин Москвадан кетпептир. Сталин Москвада отурса, демек жеңиш биз тарапта болот деп ишеним артты да. Бүгүнкү күндө биз алдын ала
тигилердин жакшы көргөн 3 партиясы өтөт экен деп отурган болсок, бүгүн эле ишеним жок болгон болсо, анда шайлоо өткөрүүнүн кажети барбы? Жаштарга орун бошоткула деп атабыз. Орун бошотот. Качан орун бошотулат? Ошол чөнтөгү дөңдөр 9%дан жерге түшүп, элге журтка таанылып, жигиттерге, кыздарга мүмкүнчүлүк берип койгондо анан кийин чыгат жаштар. Мана Ишенбай Дүйшөнбиевич, менимче кыргыз жаңы тарыхында жападан жалгыз мисал болсо керек. Ооруканада ооруп жатып, нарынга буту басып барбай туруп, депутаттык мандат утуп алган. Эсиңерде? Ооруканадан чыкпай жатып утуп алды. Мандатты алып келип өзү эл тапшырып кетти. Эмне үчүн? Ишеним болгон. А бул эбегейсиз чоң күч. Аябай чоң күч. Бүгүнкү күндө ошол ишенимди кайтарышыбыз керек. Соңунда сүйлөй айтайын. Мына ол биз баарыбыз, жана Исхак Абсаматович айтты, мен сиздердин баягы басыңыздарга муктаж эмес, сиздер менен биргемин деп, ошону биз баарыбыз чогуу кылып парламенттик угууга талап кылсак. Парламенттик угууну талап кылып, бүгүн ошондой кайрылуу жасасак, бир күн кечке, себеби биз Өмүрбек Ширкешевич, Ишенбай Дүйшөнбиевич 95-жылдан 2000-жылга чейин Кудайдын куттуу күнү эле парламенттик угуу жасайт элекпиз. Кудайдын куттуу күнү парламенттик угуу деген болот эле. Түнкү саат 2-де бүтөт элек, туурабы? Түнкү саат 2-де. Азыркы депутаттар уялып 2 саат иштегенден башка иштебейт экен. Эгерде бизге стабилдүүлүк керек болсо, бизге жогорку кеңешке, ооба сыртта суук болсо туура иштесе да болот. Темир Аргенбаевич туура. Уялбай эле бир күн парламенттик угууну жасайлычы. Таңертеңден кечке чейин жасайлычы. Саат 9-дан баштап кечки саат 5-ке чейин. Эмне үчүн? Бүгүнкү күндө Кыргызстанга аба менен суудай керек болуп аткан маселе бул туруктуулук. Туруктуулуктун башаты мына ошол жерден башталат. Ансыз самолет менен учуп барасыңбы, жөө келесиңби аэропорттон бери карай туруксуздукту камсыз кыла албайт. Мен ошол талапты коёр элем. Мына резолюциянын аягында дагы бир жолу карап көрүп, жанагы айтылган сөздөргө менимче редакциялык комиссия түзүшүбүз керек да аягында, ошону кабыл алсак. Рахмат.